Эне тилим эчен кылын карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Ар бир эл өзүнүн тили аркылуу гана ата-бабаларын руху менен байланыша алат. Өз тилин жоготкон эл ата-бабалардын руху менен болгон байланышын да жоготот. Ата-бабалардын руху менен байланышын жоготкон эл тарыхын жоготот. Тарыхын жоготкон эл тамырын жоготот. Тамырын жоготкон эл анан өзүн да акырындап куурап жок болот. Кыргыз тили улуу тил экендигине шек жок. Анткени улуу тил болбосо ал Манас баштаган ОЗК чыгармачылыктын 40 томдук үлгүлөрүн жаратканга күч-кубаты жетмек эмес жана көптөгөн дастандардын баарын поэзия тилине салып сүйлөтө алмак эмес. Андай бийик деңгээлге жетүү үчүн тил 1000 жылдык жолдорду басуу керек. Кыргыз СССРнин жогорку совети тарабынан 1989-жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Бул мыйзам 2004-жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Жалпыңыздарды бүгүнкү мамлекеттик тил күнү менен ПО-118 тайпасы куттуктайт. Абалтадан салт санаасын сактаган, акыл оюн асыл жолдо тактаган, кылымдардан кылымдарды карыткан, кыргызымдын тили менен мактанам. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот тил. Уулуңда, кызыңда жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланасың. Колу бутсуз манжуга тоголок бир. Эне тилим намысым, эне тилим арымда. Билбем жолдун алысын, эне тилим барында. Geçirgen men taraftan olsa kadar sen söylegen uşul dilde bu oldu bize kırılan gelecekten. Ne dilde oy yugurttan söyleyimün, kanat sözü ay alamga güylöymün, alam menin alakalar düzülüp, ene dildi ene kemdey söyleyimün. Эне тилин билбеген эси жогун аныктайт, эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт. Кыргыз тили кылымдардан куралып, кыргыз тили бизге жеткен бул анык. Манас атам сүйлөп келген бул тилди манкур болбой сактайлыкчы сураны. Кыргыз тили жүрөгү